Гигиена — бул айлана чөйрөнүн факторунун адамдын организмине тийгизген таасирин изилдеген медициналык профилактикалык тартип. Гигиенанын максаты оорулардын эскертүүсү жана адамдын жаракат алуусу. Мындан тышкары айлана чөйрөнүн факторуну оптималдоо болуп саналат. Адамдын жашоосунда гигиенанын мааниси чоң. Кээде адамдын жашоосу жана ден соолугу гигиенадан көз каранды. Көпчүлүк адамдар өздүк гигиенаны унутуп калышат жана ошонун терс таасирин өздөрү эле көрүшөт. Гигиенаны сактоо эрежесинин маанисин баалабай, көпчүлүк адамдар жатаарда тиштерин жуубай калышкан. Эртең менен бир күн жууп жана бир күн жуубай же ооз көңдөйүнө жыт берүүчү сагыз чайнап эле чектелишет. Бирок ооз көңдөйүндөгү гигиенанын мааниси зор. Анткени бирдин гана эмес, жалпы организм да андан көз каранды. Ооз көңдөйдө бактериялар чогулуп калат. Тамактын бөлүктөрү ага азык болуп саналат жана оозго отурукташат. Тамакка түшүп, ал тургай ички органдар барып өзүнүн толушат. Мындай боо үчүн ооз көңдөй гигиенасын көзөмөлдөп, күнүгө жуунуп жана 2 маал тишти тазалап туруу зарыл. Мындан тышкары тиш тазалоочу жип жана ооз көңдөйүн чайкоочу каражат колдонуңуз. Бул теринин гигиенасына да тиешелүү. Анткени орточо статистика боюнча адам бир күндө чоң сандагы патогендүү жана шарттуу патогендүү микроорганизмге кабылат. Алар адамдын өзүнүн жана жакындарынын ден соолугуна зыян келтирбөө үчүн эшиктен келгенден кийин колу, бутту жана жууп жана тамакты мурунду чайкап туруусу абзел. Андан тышкары колду тамактын алдында, кичинекей баланын жала аягын алмаштырганда жана дааратканага кирип чыккандан кийин самдап жууп туруу зарыл.